Наполеон Хилл бир жылда кантип байыса болот? Урматтуу угармандарым, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыздар. Ийгиликке жетүүнүн 36-кадамы. Концентрациялуу болгонду үйрөнүңүз. Ийгиликтүү адамдар бир нерсени ойлогондо башкаларга көңүлүн бурбай, алаксыбай турган мүмкүнчүлүктөргө ээ. Эгерде ишиңиз ишке ашпай калган болсо, анда көңүлүңүздүн бардыгын эмне себептен мындай болгонуна коюңуз. Муну менен сиз аны кайрадан кайталанышынан кутуласыз. Бул тоскоолдуктан качып кутулам дегенге болбойт. Ишиңиз болбой калса, күнөөнү башка бирөөгө койбоңуз. Андай болсо сиз өзүңүзгө жаңы тоскоолдуктарды пайда кыласыз. Андан да аларды тосконго даяр да эмессиз. Бир жолу белгилүү журналистке Франк Райтондон интервью аласың деген буйрук беришкен. Ал күнү алар маектешип 2 сааттай олтурушуп, ошондо Райтон журналисттен эмнеге жазбай эле жөн эле угуп отурасыз деп сураптыр. Эмнеге жазбай элемин? Жазып жатам, бирок мээме. Ал үчүн мага кагаз, карандаш да кереги жок деп журналист жооп берген. Эртеси күнү Райтонго макаланы алып келип көрсөтүшөт. Анда бардыгы чекит түрүнө чейин так жана даана жазылган экен. Ошентип Райт бир да жерин оңдобой жараткан. Кунт коюу бир гана угуучу болгонго жардам бербестен, көргөндү жана укканды жакшы эстеп калууга да жардам берет. Эң негизи эле жаңы таанышкан адамдын атын бир аз убакыттан эстей аласызбы? Баарыбыз билген эле Джеймс Фарли аябагандай жакшы эс тутуму менен таанымал. Ким менен таанышпасын, баарынын атын эстеп калчу. Ага анын өзүнүн эрежеси бар болчу. Джеймс таанышып жатканда сөзсүз аны ичинен кайталап койчу. Же атыңызды туура жаттадымбы деп кайрадан өзүнө тамгалап айтып берчи. Ийгиликке жеткен ар бир адам өзүндө болгон мүмкүнчүлүктөрүн, аракеттерин конкреттүү бир максатына жумшашат. Ал эч качан коюлган ишинен башкага өтүп кетпейт же токтотпойт. Ага жеткенден кийин гана алдына жаңы максаттарды коет. Сиз да кунтуңузду ушинтип кое аласызбы? Билесизби, бул жашоодо эмнени каалайсыз? Сизде так план барбы ага жетиш үчүн? Эгерде болсо, анда эч коркпостон, башка убакытка калтырбастан чечкиндүү болуп ишиңизге киришиңиз. Ийгиликке жетүүнүн 37-кадамы. Прогресс биздин жакшы кабыл алган аң сезимди талап кылат. Жакшы кабыл алган аң сезим бул көз карандысыз акыл эс. Чыдабастык жакшылыкка жеткирбейт. Ал бир гана мүмкүнчүлүгүңүздү текке кетирет. Адамдардан да алыс кылып коет. Эгерде сиздин аң сезимиңиз жаңы нерселерди кабыл алганга ачык болсо, анда элестетүүңүз сиз үчүн иштейт. Адамдар Райт ага инисинин аба учуусун жасоо мүмкүнчүлүктөрүнө ишенишкен эмес жана Линдбергге да ишенишкен эмес. Бирок ал Трансатлантикасын учуруп максатын ишке ашырган. Алдын ала ойлонгон адамдар жада калса айга да учууну айтышкан. Ага аз гана адам ишенген. Ал эми ишенбегенибизге азыр күлөбүз. Кыска акыл алыска кетпөөнүн белгиси. Андай адам коомдун цивилизациясында колдоно албайт. Акыл эстүүлүк гана алдыга умтулууга жардам берет. Жараткан кимди мындай акыл менен жараткан болсо, анда ал кандай гана кырдаалда болбосун, илимде да, бизнесте да алдыга гана умтулат. Ушул эле убакта колунан келбеген адам бул мүмкүн эмес деп турат. Өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздү өзүңүз баалаңыз. Сиз ким мененсиз? Мен жасайм жана мен кыла алам дегендер мененби, же муну эч ким кыла албайт дегендер мененби? Кереметке ишенүү убакыты өттү. Өзүңүзгө тике караңыз. Эмоцияга берилип туура эмес чечим кабыл аласызбы? Бөлөк адамдын оюн кунт коюп уга аласызбы? Сизге фактылар керекпи же жооп
сөздөр менен ушактар керекпи? Адамдын акылын жаңы ойлор менен камсыз кылып турбасаңар, ал адамдын акылмандуулугу өчөт. Согуш убагында адамдардын жеке оюна ээ кылышпай, гезиттерди, радиолорду, китептерди тартып алышкан. Бир гана өзүлөрүнкүн эле айтып мээлерин айныткан. Мындай учурда адамдын өзүнүн аң сезими өчүп баштайт. Андайга учурабаш үчүн катуу жана ишенимдүү эрк керек. Эгерде сиз өзүңүздүн акылыңыз менен гана жашаган адам болсоңуз, анда сиздин мезгилиңиз келди. Ийгиликке жетүүнүн 38 кадамы. Туура болуп чыккан каталар. Кээде биз туура эмес же тоскоолдук деп ойлогон нерсебиз тескерисинче туура болуп чыгат. Болбосо, мүмкүн биз андан да чоң жаманчылыкты өз башыбызга түшүрүп алмакпыз. Андан биз өзүбүзгө тажрыйба да кылып алабыз. Лорд Корнуолл америкалыктарды көз карандысыз кылып койгонун британдыктар туура көргөн эмес. Бирок бир нече убакыт өткөндөн кийин Биринчи жана Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Америка аларга жардам берген. Эгерде алардын жардамы болбогондо Британия империясы мүмкүн жокко деле эсе болмок. Бир жолу Таекем акыркы күндөрдүн биринде өзүнүн жеке мүлкүн бөлүштүрүп бардыгына тең-тең бөлгөн экен. Бирок алардын арасынан менин атым чыккан эмес. Аны билип алып мен аябай капа болгом. Аяктан эч кандай акча колума тийбегендиктен мен өзүм иштеп, өзүмдү өзүм көтөрүүгө туура келди. Мен ийгилиме жол таап жана башкаларга да жардам бере алдым. Азыр олтуруп ойлосом, ал акчаны алган соң мен ордумда отуруп калмакмын. Ал эми тийбегенден мен көбүрөөк пайда ала алдым деп жооп бере алам. Анткени эң маанилүү максатымды алдыга коюп, ага жетүү үчүн пландарды иштеп чыгып, көп ойлонуп, өзүмдүн акылымды да жакшы иштете алганмын. Кээде ден соолугубуз начар болуп, көп кыймылга келе албасак да, аң сезимибиз менен колдонуп, өзүбүзгө далилдей алабыз. Баары бир башчы бул акылыбыз. Тоскоолдуктар адамга эки түрдүү таасир бериши мүмкүн. Бири ого бетер алдыга умтултат. Ал эми экинчиси ошол эле замат баардыгын таштап колун кушуруп калат. Көпчүлүгү үмүтүн үзүп жана биринчи кыйынчылыгында эле токтошот. Ал эми анык лидер эч качан андай тоскоолдуктарды жакын албайт. Чоң тоскоолдуктар жолукканда аларга чыйраак болушуп, алар тескерисинче алдыга гана умтулушат. Өзүңүздүн андайга болгон реакцияларыңызды байкап көрүңүз. Ошондо сиз лидер болгонго мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Көрөсүз. Эгерде сизди 3 жолу тоскоолдук токтотууга таасир берип, бирок сиз ага карабастан алдыга умтулган болсоңуз, анда өзүңүздү лидер ролуна кое берсеңиз болот. Эгерде сизге жүздөй тоскоолдуктар кездешкен болсо, аларды тоготпосоңуз, сиз гений намына да ээсиз. Сизде ар дайым үмүт, ишенич бар болсо, анда алар сизди сөзсүз ийгиликке жеткиришет. Ийгиликке жетүүнүн 39 кадамы. Сабак алыңыз. Жеңил, ийгиликсиз иш бул жаратылыштын адамга болгон жөнөкөй эле мамилеси. Ал менен жаратылышты адам чыдамкайбы же жокпу деп сыноодон өткөрөт. Андан өткөн соң акылмандуулукка жана түшүнүктүүлүккө алып келет. Бир жолу акылман мындай деген: эгерде адам башынан кыйынчылыктарды жана тоскоолдуктарды өткөрүп көрбөсө, анда ал адам менен бирге жашаш мүмкүн эмес. Ал дагы бир өзгөчө кызыктуу жерин далилдеп алган. Эң эле чоң ийгиликке эркектер жана аялдар 50 жашынан кийин гана жете алышат. Эң эле акыл жагынан түшүмдүү жылдар болуп, 60 жаштан 70 жашка чейин болуп эсептелинет. Авраам Линкольн наристе кезинде эле энесиз калган. Бул жоготууну эч толуктап мүмкүн эмес деп көпчүлүгү айтышат. Бирок энесинен айрылган соң ал энелүү болгон. Ал энеси ага духовный мамилеси менен ага чечкиндүүлүктү жана өз алдынча билим алууга,
койгон максатына жетүүгө түрткү берип, үмүтү өчпөш үчүн ар дайым колдоп турган. Улуу Чикаго өртүндө Маршал Филдин дүкөнү толугу менен күйүп кеткен жана ал өзүндө болгон акчасынын бардыгынан кур калган. Түтөп жаткан жерди карап ал айткан: "Так ушул жерде дүйнөдөгү эң сонун дүкөндөрдүн бирин мен салам." Көп өтпөй эле Чикагонун борборунда Стейт Рендольф көчөсүнүн кесилишинде эң чоң дүкөнүн курган. 86 жаштагы эң бай карылардын бири Майкл Бенедаум болуп эсептелет. Ал кара алтындын нефти издеп табуучусу. Анын өзүнүн таза кирешеси $100 миллион түзөт. Анын өзүнөн сурагыла, ийгиликке жетүүнүн эң биринчи эле сыры эмнеде? Бенедаум мындай деп жооп берет: "Иш начарлап баштаганда мен ага моюн сунбаганды үйрөндүм. Мисалга алсак, мен көп жылдап чогулткан акчамдан бирөөнүн туура эмес көрсөткөн акылы менен кол жууп калуу коркунучу болгон. Бирок өз убактысында сактап калганмын. Бул мага биринчи сабак болду. Мындан кийин чоң чечим кабыл алууда мен өзүмдүн акылыма гана ишенип калдым." Ийгиликсиз ишиңерден пайдалуу сабак алганды билгиле. Мисалы, Батыш Вирджиниядагы Ричард Дэвиске окшоп. Ричард Дэвис бар болгон мал-мүлкүн, үйүн алдыртып ийип, депрессияга түшпөй, өзүнүн репутациясын сактоо үчүн көмүр кенин, тапкан бизнесин банкроттукка жарыялагандан баш тартат. Ал ушундай кыйын убакта туруштук берип карыздарын төлөй алган. Акырында Дэвис деген көмүр кен компаниясынын директору болду. Биздин жашообузда эки талашсыз факты бар. Булар: биринчиден, эч ким адашпоого кепилдик бере албайт. Экинчиден, мунун пайдасы да бар. Эгер эки чындыкты анализдесек, анда акыйкат билинет. Жараткан билдирет, күрөшүүдө күч алабыз жана акыл топтойбуз. Жеңилүүдө акылыбыз алдыга гана жылат. Ийгиликке жетүүнүн 40 кадамы. Ийгиликтин жолунда коркунучту жеңе билиңиз. Ийгиликтин жолунда эң эле алгачкы тоскоолдуктардын бири болуп коркунуч болуп эсептелет. Чыныгы ийгиликтүү адамдар эч качан мындай тоскоолдуктарга көңүл бурушпайт. Президент Дуайт Эйзенхауэр айткандай, жада калса түрмөдө жаткан адам өзүн жакшы корголгон деп эсептесе болот, эгерде ошону кааласа. Эгерде кимдир бирөө тоскоолдуктардан же болбосо кандайдыр бир жоготуулардан коркпой чечим таап, алдыга умтулган болсо, анда ал адам ийгиликтүү адам болуп эсептелет. Негизи эле ар бир адамда кандайдыр бир коркунуч жашайт. Коркунуч деген эмне? Коркунучтун жакшы да жактары бар. Бул сезим бизде ар кандай кырсыктардан, туура эмес иштерди эскерткендей, токтотуп аны кайрадан карап чыгуубузду же жаңы чечим чыгаруубузга көңүлүбүздү бурат. Бирок биз коркунучубузду башкара билишибиз керек. Ал өзүнүн функциясын иштеген соң, кандайдыр бир белги бергенден кийин биз анын жардамысыз чечим чыгарышыбыз керек. Америкада болгон улуу депрессия убагында Франклин Рузвельт айткандай, бизге коркунучтан башка эч кандай тоскоолдук жок. Кантип коркунучту жеңсе болот? Анын алдында көздү жумуп алып, мен коркпойм деп айтыштын кереги жок. Өзүңүздөн сураңыз, эмнеден коркпойм? Бул суроону берген соң сиз ошол замат эле ал кырдаалды ойлонуштура баштайсыз. Анда эмесе бул сезимдин себеби эмне экенин табууга даярсыз. Кийинки кадам болуп жаткан тоскоолдуктарды бардык тараптан карап чыгуу. Бул ишке киришүү туурабы же жокпу? Анын алдында иштөөнүн мааниси барбы? Эмнени карап чыгуу керек? Ал иш жөнүндө бардык маалыматка ээсизби? Башка адамдар кандай чечим чыгарышты жана ал иштин аягы ийгиликтүү бүттүбү же жокпу? Анализди чыгарып бүткөн соң тез арада ал ишке киришиңиз. Ишти созуу жана башка күндөргө жылдыруу бир гана тоскоолдуктарды же коркунучту алып келет.
Белгилүү психолог айткандай, эгерде адамга түндө кандайдыр бир үндөр угулуп жатса, аны жеңүү боюнча эң биринчиси коркпостон жерге турушу. Бул коркунучту жеңүү боюнча эң биринчи кадам. Ким ийгиликке умтулган болсо, өзүнүн коркунучун контролго алуусу анын биринчи кадамы болуп эсептелет. Эсиңизде болсун, биз өзүбүздү эч качан жалгыздыктабыз деп ойлобошубуз керек. Эң эле жан дүйнөңү жылытып турган бул Куранда жазылгандай, эч коркпогула, мен ар дайым сиздер мененмин. Бул сөздөргө ишенүү сиздердин жан дүйнөңүздөргө жаңы күч жана ар кандай кырдаалдарды туруктуу түзгөнгө жардам берет.